УТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы студияда Айдай Ташыбекова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача түрнүк. Кыз келиндерге көчөдө күндүз жүрүү да коркунучтуу болуп калды. Нурланбек Шакиев өкмөт менен милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып баруусу керектигин белгиледи. Ишкерликти ар тараптан колдоо. Ызгата районунда жүзүм өстүрүү тармагы өнүктүрүлөт. Өлкө боюнча жалпы 80 мамлекеттик дарыкана ачылат. Чүй облусунан элдик курултайга бара турган делегаттар бул жолу кандай маселелерди көтөрөт? Бул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаров бүгүн Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн иш сапар менен Беларусь Республикасына жөнөп кетти. Сессия Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун төрагалыгы астында өтөт. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулап, алдыдагы милдеттерди аныкташат. Ошондой эле жамааттык коопсуздуктун кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Президент Садыр Жапаров көзөмөл органынын кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын прокуратура кызматкерлеринин күнү менен куттуктады. Урматтуу прокуратура органдарынын кызматкерлери, кадырлуу ардагерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Коомдогу мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин кепилдиги болгон Кыргыз прокуратурасы өлкөдө мыйзамдуулук менен тартиптин сакталышы үчүн кызмат кылып, адилетсиздикке каршы аюусуз күрөш жүргүзүп келет. Урматтуу прокуратура органдарынын ардагерлери, сиздер басып өткөн байсалдуу жолуңуздардагы күлгүн курагыңыздарды прокуратурага кызмат өтөөгө арнагансыздар. Прокурорлук көзөмөлгө алгачкы кадам таштаган жаш адистерге таза, кесипкөй жана чынчыл кызматкерлердин үлгүсүн көрсөтүп, азырда мол тажрыйбага негизделген кеп кеңешиңиздерди берип келесиздер. Бул үчүн сиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу прокуратура кызматкерлери, сиздерден калың журт тарабынан ыйгарылган прокуратура кызматкерлери мыйзамдын ишенимдүү сакчылары деген ардактуу наамга татыктуу болушуңуздарды талап кылам. Кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш, мамлекетте мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотуу жана укук тартиптерин бекемдөө сиздердин негизги ишиңиздер. Өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон баа жеткис салымыңыздар үчүн баардык прокуратура кызматкерлерине жана кадырлуу ардагерлерине терең ыраазычылык билдирем. Түмөн түйшүктүү жана ары жоопкерчиликтүү ишиңиздерди албан ийгиликтер коштосун. Майрамыңыздар менен. Бүгүн 22 ноябрда парламенттин жалпы отурумунда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев акыркы күндөрдө жаңы төрөлгөн ымыркайлар көчөгө ыргытылган 3 окуя катталганы боюнча үн катты. Ал мындай окуялардын алдын алуу үчүн коомдук коопсуздукту күчөтүү зарыл экендигин белгиледи. Аялдарга зордук зомбулук күчөп, жаңы төрөлгөн 3 ымыркайдын көчөгө ташталганы жана башка бир топ маселелер болуп жатат. Бул терс көрүнүштөрдү жоюу максатында чоң, зарыл чаралар көрүлүшү керек. Коомдук жайларга видео көзөмөл орнотууну күчөтүү зарыл. Себеби кыз келиндерге көчөдө түнкүсүн эмес, күндүз да жүрүү коркунучтуу болуп калды. Өкмөт менен милиция ишти күчөтүлгөн тартипте алып барбаса, бул коомго чоң коркунуч, деди Шакиев. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бишкектин көчөлөрүнөн табылган ымыркайларга байланыштуу балдардын укуктарын коргоо маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөргөн. Анда жашы жете электерди зомбулуктан сактоо, балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, турмуштук оор кырдаалга кептелген үй бүлөлөргө мамлекеттен ар тараптуу жардам көрсөтүү, кароосуз калган балдарды башка үй бүлөлөргө жайгаштыруу айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин жетекчилиги алдында Ысык Ата районунда жүзүм өстүрүү тармагын колдоого байланышкан көчмө жыйын болуп өттү. Өлкөнүн түштүк аймагы жүзүм өстүрүүгө климаттык шарты туура келгендиктен отурумга президенттин Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, агро өнөр жай тармагынан тиешелүү мамлекеттик мекемелер жана ишкерлер катышты. Өз сөзүндө Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү ишкерликти ар тараптан колдоого министр
министрлер кабинети даяр экендигин билдирди. Жүзүм өстүрүү аркылуу экспортту дагы өнүктүрүүгө, аны менен жумуш орундарын түзүүгө болот. Бул үчүн өлкөнүн жагымдуу климаттык шарты, өндүрүштүк жана инфраструктуралык потенциалы бар экендигин кошумчалады. Жүзүм өстүрүү көп убакытты талап кылгандыктан мамлекеттик колдоо катары салыкты жеңилдетүү, багбандарга далилдүү сунуштарды берүү сыяктуу багыттарды ишке ашырууда мамлекет активдүү катышат. Жыйындын соңунда Төрөбаев тиешелүү мамлекеттик мекемелерге багбандар менен биргеликте жумушчу топ түзүүнү жана жүзүм өстүрүүнү колдоого байланышкан тиешелүү ченемдик укуктук актыларды даярдоо боюнча тапшырмаларды берди. Биздин жүзүмдөн чыккан продукциябыз экспортко абдан жакшы талабы жана мындай суроо талаптар болуп атат да. Ошон үчүн биз аракет кылыш керекпиз. Мына азыр бул жерде шампан комбинаты айтты, кыргыз коньяк айтты. Биз азыр Россияга жана башка мамлекетке экспортко чыгып атабыз дейт. Азыр бүгүнкү күндө биз мындай айткандай жетише албай атабыз дейт. Анткени сырьё дагы жок деп атат да бизде. Ошон үчүн бул жерде Кытай мамлекет, Россия мамлекет, Казакстан мамлекетке экспортко жол ачылып атат. Бүгүн Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин диаспора иштери боюнча министрлердин жана ведомстволордун жетекчилеринин 5-чи жолугушуусу өттү. Иш-чарага Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана байкоочу өлкө катары Венгрия республикасынан келген делегациялар жана Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгынын өкүлдөрү катышты. Алар диаспоранын ишмердүүлүгүнө жана анын мүчө өлкөлөрдүн имиджин илгерилетүүдөгү ролуна байланыштуу маселелерди талкуулашты. Алдыда кененирээк. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин диаспора иштери боюнча министрлери жана ведомство жетекчилери ушуну менен Бишкекте 5-чи рет жолугуп жатышат. Күн тартибинде түрк тилдүү диаспоралардын учурдагы абалы, уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты координациялоо жана бекемдөө боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле түрк өлкөлөрү ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө арналган биргелешкен иш-чараларды ишке ашыруу маселелери каралды. Бир эле диаспора мүчөлөрү bir özünün ошол мамлекетте bir кызыкчылыктарын жактап же bir ишти алып барыш үчүн bir кичине кыйыныраак келет да. Эгер ошону биз бара-бар чогулуп ушу мамлекеттик уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар, ошо мекендештер ассоциациялары менен бирге иштерди бирге алып барсак, ошол жерде жашап жаткан биздин баардык ушу мамлекеттер уюмунун мекендештерибизге жеңилдик болот. Ошонун ичинде алардын укугун коргоо, ошонун ичинде алардын бу социалдык жана башка жактан бу жардам көрсөтүү, анан сөзсүз иретте жанагындай тил, маданият жана башка тарапта да. Кыргызстандын атынан сүйлөгөн министр Гүлнара Баатырова кыргыз диаспорасынын өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон маанилүү салымын баалап, чет өлкөдө жашаган мекендештерди колдоого багытталган мамлекеттик саясатка басым жасады. Ошону менен бирге бул жолугушуу түрк тилдүү диаспоралардын ортосундагы узак мөөнөттүү кызматташтыкты бекемдөөгө карай жасалган кадам экенине ишенимин билдирди. Максаты ошо диаспоралардын жаатындагы кызматташууну мындан ары күчөтүү маселеси. Ошол жерде болуп аткан биздин мекендештердин көйгөйлөрүн биргеликте ошол көйгөйлөрдүн баарын алып чыгып анын чечүү жолдору ошол кызматташуу боюнча атайын аянтча түзүп атат. Бул негизинен бул бүгүнкү өтүп жаткан иш-чара 5-чи иш-чара болуп эсептелет. Негизинен ошол диаспоралардын ошол ар бир мамлекеттеги кызматташуусун алып баруучу жетекчилер бүгүн келишти. Иш-чаранын жүрүшүндө мүчө мамлекеттерден келген өкүлдөр диаспоранын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелер боюнча өз тажрыйбалары жана көз караштары менен бөлүштү. Ошондой эле тилектештик борборунун өкүлү адам сатуунун алдын алууда диаспоранын ролу тууралуу баяндама жасады. Түрк мамлекеттеринин өкүлдөрү диаспора иштери боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун Кыргызстанда өткөн жыйынына ыраазычылык билдирип, жогорку баа беришти. Маанилүү иш-чара биргелешкен сүрөткө түшүү жана белектерди тапшыруу менен аяктады. Автандил Бактыбеков, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Чүй облусунан элдик курултайга бара турган делегаттар бул жолу кандай маселелерди көтөрөт? Айрым шайланган өкүлдөрдүн айтымында өткөн курултайдагы көйгөйлөр кайра эле кайталанчудай. Негизи эле былтыркы суроо талаптардын канчасы аткарылып, ишке ашты жана бул жолу жыйын мурункудан эмнеси менен айырмаланат? Кабарчыбыз жооп издеди. 8 жылдан бери ичкен суу көйгөйү чечилбей атат Кош Коргон аймагында. Мына ушул маселени
15 декабрда көтөрөйүн деген ой бар. Ичүүчү суу, суат суу тартыштыгы, социалдык объекттерди куруу муктаждыгы, жол жана жер маселеси. Булар былтыр элдик курултайда эң көп көтөрүлгөн көйгөйлөр. Өлкөнүн бардык аймактарында эле абал окшош болгондуктан бирин-бири кайталоо көп орун алган. Деген менен алардын бардыгы аткарылып бүткөн жок. Буга байланыштуу жаңы шайланган делегаттар ошол эле көйгөйдү кайра көтөрүүгө мажбурбуз дешет. Суат суу маселесин көтөрөйүн деп атам. Ошол ички чалбар калыктан 1000 гектардан ашык жер сугарылат. Ошол 1000 гектар жер түшүм бербей атат. Мына ошол маселени ушул эки чоң маселе болуп атат. Азыркы тапта Чүй облусунан жыйынга бара турган 125 делегат эл менен кеңешип, бул рет орчундуу көйгөйлөргө басым жасоого белсенүүдө. Ушул маселелер эле коюлган экен, бирок чечилген эмес. Чечилбей калтыр. Мен ошолорду улантайын деп аракет кылып атам. Нурманбет айылынан 1000 гектар жер Токой чарбасына өткөрүп берилген. Ошол жерлер эми кайра артка берүү маселесин эл коюп атат. Жер тилкеси бөлүнүп берилген үй салганга. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошолордун трансформациясы бүтпөй, жердин ээлери толук кандуу ээ болбой атат да, ушул трансформацияны аягына чыгарып берсеңиз деп суроо берген. Былтыркы мүчүлүштүктөрдү болтурбоо үчүн бул жылы делегаттарда жоопкерчилик чоң. Мурункудай айыл деңгээлинде чечилчү майда барат суроолорго чейин бере берүүгө болбойт. Анын үстүнө быйыл делегаттардын саны кыйла кыскарды. 453 айыл, 31 шаар, этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан жалпы 700 өкүл катышат. Мурда 1074 делегат болчу, азыр болсо 700 делегат. Алардын ичинен 30-у ассамблея народовтан, 30-у мигранттардан, мурда аксакалдар кеңеши деген болгон, 21 кишиден турган. Бул мыйзамда болсо аксакалдар кеңеши деген жок, бул жерде улуттук кеңеш деген бар. Улуттук кеңеш деген 17 кишиден турат. 7 областан 17 киши. Ошентип экинчи курултайдагы негизги айырмачылыктын бири бул жолу улуттук кеңештен 7 өкүл тандалып, курултайда айтылган суроо талаптардын аткарылышын көзөмөлгө алат. Жүктөлгөн милдеттер үчүн аларга 1 жыл бою айлык акы төлөнүп берилет. Ал эми жалпы делегаттардын ыйгарым укуктары курултай аяктары менен токтотулат. 7 киши болот, бул секретариат болуп эсептелет. Секретариат ошо айлык алып, курултайда көтөрүлгөн көйгөйлөрдү 1 жыл бою көзөмөлгө алып, ошону аткаруусуна аракет кылышат да. Турган маселелер бар да. Бул Кыргызстандын келечеги жөнүндө 50 жылдык, 100 жылдык өсүп өнүгүү программаларын көтөрсө болот. Анан жанагындай референдумга койчу маселени, мурда референдум кылып атык беле, президенттик башкаруу болобу же парламенттик башкаруу, ошондой маселелерди көтөрөт. Белгилей кетсек, биринчи элдик курултайдагы 4000дей кайрылуунун 2000ге жакыны ишке ашкан. Ал эми элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам быйыл 24-июлда кабыл алынган. Бул жолу элдик курултай 15 декабрда өтөт. Нурайым Бейшеналиева, Жумой Исманалиев, УТРК Чүй. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган автоунаа кырсыкка учурап, андагы 20 тонна күйүүчү май Кара Балта суусуна төгүлдү. Унаанын айдоочусу 28 жаштагы Жаран тез жардам менен Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Мунай төгүлгөн сууну эл жашаган аймактарга жеткирбөө максатында санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери Кара Балта суусунун Талды Булак жана Сосновка айыл аймагынын айылдарынын ичүүчү таза суу сактагычын убактылуу жапкан. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн суунун курамы экспертизага жиберилди. Өрт чыгып кетпеши үчүн Жайыл райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн атайын бригада тийиштүү техникалары менен чогуу алдын алуу иштерин жүргүзүштү. Чүй облусунда 755 жолу жол эрежесин бузган Chevrolet Lachetti унаасынын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Эреже бузуу фактылары 2022 жылдын 30 майынан 2023 жылдын 20 ноябрына чейинки аралыкта коопсуз шаардын камераларына түшүп калган. Айып пулдарын өз убагында төлөбөгөн айдоочу Бишкек Кордай трассасынан кармалган. Унаа Аламүдүн районунун убактылуу айып кароосуна токтотулду.
Кызмат абалынан пайдаланып алдамчылык аракеттерге барган үчүн кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. 2023 жылдын март айында Аламүдүн районунун мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп, материалдык пайда алуу максатында жаранга 1 миллион 200 миң АКШ долларына 3 гектар жер тилкесин сатып алууну сунуштаган. Кылмыштуулук фактыларын тастыктоо жана документтештирүү максатында 2023 жылдын 20 ноябрында Бишкек шаарындагы кафелерден биринде мурда алынган 150 миң АКШ долларынын 10 миң доллар өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарып берүү учурунда ал пара менен кармалды. Тиешелүү иш-чаралардын жыйынтыгында УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ысык Көл облусунда мыйзамсыз салынган торлорго рейдтер күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Негизги максат көлдөгү балыктарды уурдагандарга бөгөт коюп, мыйзам бузууга жол бербөө. 2 күнгө созулган рейдтин жыйынтыгы менен 1 чакырым Кытай синтетикалык торлору көл ичинен чыгарылды. Көлдөгү мыйзамсыз балык улоого каршы күрөшүү иш-аракеттеринин алкагында бир катар Кытай торлору көл ичинен чыгарылды. Балыктын корун көбөйтүүгө карата көрүлүп жаткан мындай аракеттер тор таштагандардын санын азайтууга өбөлгө болууда. Мындан улам браконьерлик мурдага караганда кыйла эле басаңдап калганы байкалууда дешет жергиликтүүлөр. Вот в этом году меньше. Бул жылы тор салгандар аябай эле аз. Өткөн жылы мурдагы жылдары көлдө бутулка байланган торлор көп болчу. Жээкте турган адамга да көрүнүп турчу. Азыр болсо жок кесе. Бул аябай жакшы да. Көлүбүздө балыктын санын көбөйтүп, ал коргоого алынып жатканы мени кубандырат. Буга чейин ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону уюштуруу, балык корун жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча пландык иштерди жүргүзүү максатындагы уулоону кошпогондо, Ысык көлдө жана Соң көлдө жашаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрүм үчүн кармоого тыюу салынган. Киргизилген мораторийдин иштөө шарттар боюнча жарандарга маалымат берилип жатат. Ысык көл облусунун көлүнүн акваториясында синтетикалык торлорду тазалоо биринчиден, эл арасында мыйзамсыз балык уулоого түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жарандарыбызга. Экинчиден ошол эле жана карабастан өзүнүн каржы булактарын көтөрүш үчүн мыйзамсыз балык улоп жаткан жарандарды ашкерлеп, аларды аныктап, аларды мыйзам чегинде чара көрүш үчүн атайын тийиштүү кызматтарга тергөө кызматтарын өткөрүп берип атабыз. Мыйзам чегинде чара көрүш үчүн, мыйзам чегинде алардын жоопкерчиликке тартыш үчүн тергөө кызматынан атайын мыйзам чегинде иштер жүргүзүлөт. Ал жерде кармалган ар бир кармалган балыктын башына салына турчу айып пулдары бар, аны тийиштүү кызматтар эсебин санын чыгарып берип, ошонун негизинде мамлекетке келтирилген, жаратылышка келтирилген зыяндын тийиштүү райондордо өзүнүн сотторуна кароого жиберет да. Дубандагы балык чарбалар тарабынан жыл сайын миллиондогон тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык көлгө кое берилет. Буга чейин алардын корун көбөйтүү мыйзамсыз балык уулоонун айынан мүмкүн болбой келген. Ал эми азыркы тапта балыктын урук чачуу мезгили. Бул убакта тор салгандар да көп кездешет. Аларга толугу менен бөгөт коюуда зарыл болгон техникалардын аздыгы жана эскилиги өз кедергисин тийгизүүдө. Браконьерство менен күрөш кылабыз. Кармасак штраф протокол жазабыз. Кармалбай калса торлорун чечип, бес козголуп өткөрөбүз, кесебиз, жоготобуз. Бул көлдүн үстүнө жөө баса албайт экенсиң. Техника керек экен. Техникабыз эски. Ошондон кичине мүдүрүлүп атабыз. Атак иш алып барып атабыз буюрса. 3 күн, 4 күн сайын смен менен иштеп атабыз. Быйыл балыктарга кол салган браконьерлерге бөгөт коюу иштери облус боюнча тыкыр көзөмөлгө алынууда. Өткөн жылы көлдүн ичинен 1 миллион 111 миң 500 метр балык уулоочу тор чыгарылса, быйыл 10 ай аралыгында 81 даана тор жыйналды. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары менен биргеликте быйыл 143 миң 700 километр синтетикалык торлор чыгарылып, көл ичи 22 тоннадан ашык ар кандай таштандыдан тазаланды. Төрт түлүктүн мекени Нарын облусунда быйыл жалпысынан 228 миң 796 тонна чөп жыйналды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 52 миң 683 тоннага аздык кылат. Демек, алдыдагы мал кыштатуу бир катар кыйынчылыктар менен коштолоору бышык. Антсе да фермердик чарбалардын тоют топтоонун жаңы ыкмаларын өздөштүрүү менен санын да сапатын да жакшыртышкандыктары көңүлдү өзүнө бурат. Алардын айрымдарынын тажрыйбалары менен кесиптешим Бөлөкбай Шеримбеков жеринде таанышып кайткан. Бул 90 күн, 80-90 күн, силоска 80 күнүнө келет. Нарын районундагы эмгекчил айылынын фермери Бекназар Кабылов 3 жылдан бери Теңиртоо жергесине анча мүнөздүү эмес жүгөр айдайт.
Быйыл элигиндеги 1 гектар жерге малга сиңимдүүлүгү мыкты соргону да эгип, өкөсүнүн түшүмү жетишерлик. Анын айтымында баарысы көнүп калган чөпкө караганда аталган өсүмдүктөрдүн аралашмасынан дарылган силос 4 түлүктү кыш бою орто семиздикте кармоого миңдин бири. Азырынча аларды чаап жыйноого керектүү техникалардын жоктугу ишти аксатууда. Менде эч кандай техникам деле жок, мындай айтканда жерим деле жок. Мен ошол азыркы биздин нарында иштеп аткан кооперативдер менен биригип, ошол кишилердин жардамы менен, ошол кишилердин техникаларын айдатып келип, ошол техника менен эле иштеп жүрөбүз. Азыр пока өзүбүздө техника жок. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, быйыл Теңир Тоо аймагында тоюттук жүгөрү 106 гектарга эгилип, андан жыйналган дүң түшүм 8000 тоннага чамалаган. Айыл чарба адистердин пикирлеринде мындай көрсөткүч купулга толоорлук. Эгер ал бир жана көп жылдык чөптөргө салыштырмалуу арбында үнөмдүү экендигин жана сугатты анча талап кылбастыгын көңгө түйсөк, мал кимдиктүү нарынга куп жарашчуудан. Муну өз чарбачылыгында таасын сезген Фархат Токтосунов кичи мекенди Кочкор районундагы Акжар айылына мындан 2 жыл мурун жүгөрүнүн түркиялык гибрид пионер сортун айдаган. Мээнети тек кетпей белендирген силосы кышка кең кесир жетип, багуусундагы жаныбарлары этинен түшүшпөйт. Жылдан жылга арпа буудайдын рентабельности аз болгон сайын өзүн өзү актабай баштаганынан пилотный болуп былтыр айдадык элек 1 гектардан 35-40 тоннага чейин алганбыз. Аябай жакшы болду. Мисалы 5 гектар чөптүн ордуна 1 гектар жүгөрү айдаса, ошо 5 гектардын бере турган чөбүнүн массасын ошо жүгөрү берет экен да. Тарых беттерин артка барактасак, кубаттуу союз мезгилинде сенажды жана силосты ар бир колхоз совхоз кенен камдап, ошого жараша 4 түлүк орто семиздигинен жакшы эмес. Эскинин барды жаман эмес дегенде сыягы ушылыкма эми кеңири жайылтылчудан. Буга Айыл чарба министрлиги, агро бизнес борборлору жана бирикмелери абдан кызыктар. Мисалы, айыл жана мал чарбачылыгына абадай зарыл каражаттарга бай Дыйкан компаниясы нарындык дыйкандардын түшүктөрүн тең бөлүшүп, методикалык, техникалык жана башка жардамдарын берүүгө ак эткенден так этет. Биз ошо Нарын облусуна жүгөрү тоютуна өтүүнү сунуштап жатабыз. Биз үрөндү берели деп атабыз дыйкандарга. Жер семирткич керек боло турган болсо анын баарын берели деп атабыз. Булар түшүм жыйноого келгенде эгер техникалары жетишпей баратса, Дыйкан компаниясынын өзүнүн техникалары бар. Биз өзүбүздүн техникаларды чүйдөнбү каяктан болсо да алып келип туруп, ошо дыйкандардын түшүмүн жыйнап берели деп атабыз да. Сөз акырында жөнөкөй эле арифметика. Быйыл Нарын облусунда 80 000 гектар аянттын ар гектарынан 2 тоннага жакын чөп чабылган. Ал эми жүгөрү айдалганда 1 гектардан 30-40 тонна сиңимдүүлүгү мыкты силос даярдалмак. Демек, саны да, сапаты да көңүлгө төп келмек. Кыргызстан боюнча жалпы 80 мамлекеттик дарыкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов билдирди. Анын айтымына караганда, бүгүнкү күндө 50-гө жакын мамлекеттик дарыкана ачылган, дагы 30-га жакынды ачуу пландалууда. Дарыканалар бардык шаар жана облустарда иштеп жатат, алыскы райондор гана калды деди ал. Белгилей кетсек, мамлекеттик дарыканаларда 800дөн ашык аталыштагы дары-дармектердин түрү бар. Алардын баасы жеке дарыканаларга караганда 10-15%га арзан. Мамлекеттик дарыканаларды ачуунун негизги максаты калкты жеткиликтүү дары-дармек менен камсыз кылуу жана баа саясатын туруктуу кармоо болуп саналат. Акматкан Молдогазиев атындагы Бишкек медициналык колледжи быйыл 95 жылдык мааракесин белгилөөдө. Өлкөдөгү эң алгачкы медициналык окуу жай саламаттык сактоо тармагына орто медициналык кесипкөй адистерди даярдоого кошкон салымы өтө зор. Маанилүү датага карата Бишкек орто медициналык жана фармацевтикалык билимдүү кадрларды даярдоодогу реформалар аталышындагы илимий практикалык конференция уюштурулду. Орто кесиптик медициналык адистерди даярдоодо
флагман катары билебиз. 95 жылдык маарекенин алкагында Бишкекте Кыргызстандагы орто медициналык жана фармацевтикалык билимдүү кадрларды даярдоодогу реформалар аталышындагы илимий практикалык конференция уюштурулду. Белгилей кетсек, аталган окуу жай өлкөдө биринчилерден болуп түзүлгөн. Бул аралыкта медициналык колледж, фармацевтика, медайымдык жана акушердик иш боюнча 100 миңге жакын адистерди уядан учурган. Бүгүн ушул конференцияга башка өлкөлөрдөн да катышуучулар келип отурат. Бул медициналык колледжи эң биринчи ушу Кыргызстандагы ачылган окуу жайлардын бири. Мына историясына кайрылып келсек, 26-жылы ишин баштаган экен. Ошондон бери канча ушул 95 жылдын ичинде 105 миңге жакын биздин кесипкөй адистерибизди дайындап чыкты. Ал биз үчүн, биздин медицина үчүн аябай чоң кадрлардын кузница деп коечу элекми, ошондой болот. Бишкек медициналык колледжи бүгүнкү күндө орто медициналык кадрларды даярдоодо флагман болуп саналат. Окуу жайда тажрыйбалуу адистерди даярдоо үчүн заманбап лабораториялык класстар жана методикалык колдонмолор жетиштүү. Жалпысынан колледжде 6 бөлүм бар. Мен өмүрүм ушул окуу жай менен өттү. Мен сыймыктанам ушул окуу жайда иштегениме. Коллективибиз жакшы, окуучуларыбыз дагы жакшы. Бизде бүткөндөр медицинага эң керектүү кадрларды чыгарып атабыз. Бул медайым, акушер, медико-профилактическое дело деп коебуз ошол бөлүмдө. Анан стоматология, ортопедическая. Ушул коллективибиздин эмгеги менен ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Эл аралык илимий практикалык конференцияда окутуунун заманбап ыкмалары жана медициналык кызмат көрсөтүүнүн практикалык көндүмдөрү тууралуу сөз болду. Ошондой эле азыркы коомдо талап кылынган атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди тарбиялоонун принциптери талкууланды. Бул конференцияга алыстагы, жакындагы биздин 9 өлкөдөн бүтүрүүчүлөрүбүз, алыскы Япония жеринен биздин өнөктөшүбүз, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан биздин мобилдик кызматташуу боюнча өнөктөштөрүбүз келип, бул конференцияны эл аралык деңгээлде өтүшүнө чоң салым кошушту. 95 жылдык маарекенин алкагында окуу жай ысымын алып жүргөн медицина тармагындагы Кыргыздан чыккан биринчи илим кандидаты Акматка Молдогазиевдин эстелиги ачылды. Ага кошумча маданий агартуучулук жана спорттук иш-чаралар дагы уюштурулган. Автандил Бактыбеков, Шаршембай Акынбеков, УТРК Чүй. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.